Барыңыздар интернет тармактарынан көрүп атасыздар. Айылыбызда Чын Темир деген экөөбүз фурада автокырсык болуп, аябай акча жагынан муктаждыктар өтө чоң болуп жатат. Өздөрү Кудайга шүкүр ден соолуктары жакшы, бардыгы аман экен. Болгон ошол техникалардын жарабай калгандыгынан улам ошого элчиликке кайрылуу жасап сурап жатат. Кимди бирөө сиз менен бизге жардам сурап келген болсо, бул да Аллахтын эскертүүсү. Сен алдыңа бирөө жардам сурап келди, сөзсүз бергин дейт. Анткени ошонун башына түшкөн түйшүк менин башыма же сенин башыңа түшүп калышы толук ыктымал экен да. Ошон үчүн эч качан кайдыгер карабайт. Өзгөчө өзүбүздүн айылдын тургуну, өзүбүздүн айылдын колуну колдон келишинче жардам берип коелу. Балким сиз менен биз берген ошо 5-10 сом, сиз менен биздин муктаждыгыбыз бүтпөшү мүмкүн, ошонун муктаждыгы бүтүп калсын да. Анан берет десе туугандар 20 сомдон 50 сом бербестен көбүрөөк берейин туугандар. Амин. Элхамдулиллахи роббил аламин ва акибатул муттакин. Аллахым өзүңө чексиз мактоолор, сүйтүү пайгамбарга салам дуалар болсун. Жараткан Аллах Таала ушу баарыбызды айткан сөздөргө амал кылууну Аллах өзү насип этсин. Аллахым өзүң баарыбызды иманыбызды бекем кылгын. Өзүңө тобокел кыл, Аллахым өзүң иманыбызды бекем кыл я раббил аламин. Аллахым ушундай эле ушу бүгүнкү жамааттан Аллахым дуа тилек кылган, сураган ошо Чын Темир экөөбүздүн Аллахым оор түйүшүн Аллахым өзүң жеңилдик бер. Кыйынчылыгын Аллахым өзүң жеңилдик бер. Ошо чогулта албай жүргөн каражатын Аллахым эртерээк чогултуп, ушул мүшкүлдөн чыгып кетсин, Аллах өзүң жардам бер я раббил аламин. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Аллах.